Жатқан жері жайлы топырақ торқой имандары саламат. Алла рахматын алып бейіштен орын берген болсын. Уақыт ұшқан құш деп бір жылдың қанты өтіп кеткен азыр көріп отырабыз. Болаттан кечеле болат арабызда жүретіле. Hem bir айтып кетчү нерсе жақындарына, бір туғандарына бардығына ушу кайрылуу менен көңүл айтабыз. Болотко карап көбүнчө баягы тең туш болуп бизчелик эч ким билбестир. Карап отуруп биз дагы болгон сыныбызды дагы айтчубуз, болгон ачык сүйлөшүүбүз. Биз менен баягы жумасына бир жолу болуп калып ачык сүйлөшүүбүз. Ошондо Болотко бардыгыбыз айтчубуз, сенде мында бир өзүнчө баягы Кудай берген деп коебузбу талант бар эле. Кээ бирде бир жакшы эмнеге баштап калганда ар кимибизге арнап бир туулган күндө болобу, эмнеде болобу токтото албай калчубуз. Бир баштагандан кийин анчага чейин эмне кылчу. Ушундай бир жакшы таланттуу досубуздан айрылып отурабыз. Көз өткөнгө бир жыл болгонуна карабай, досторунун ушу бала чагынан мектепте чогуу жүргөн досторунун биринин да телефонунан аты өчө элек. Telefondan gana emес, жүрөгүбүздө да өчө элек. Бүгүнкү күнгө чейин арабызда жүрөт. Бүгүнкү күнгө чейин үнүнө уп турабыз. Айла жок. Дагы жашап турса дагы көп жетишкендиктерге жетип, Бокем аркылуу дагы көптөгөн достор, тааныштар менен, туугандар менен баарлашып калат элек. Жаткан жери жайлуу болсун. Ишенбей турабыз, бүгүн эле эртең менен болот байкен телевидениядан эскерип, ошол убакыт бир жыл болуп кетти экен, эскерүү кылып, ырларын берип дагы ичибиз ачып отурат. Акыркы кезде ошо аксы жөнүндө бир жакшы да клип тартып, анан ошону алып келди. Ошо карантин болордун алдында. Алып келип анан эмнегедир ошонун бир эки кадры купулуна толбой калыптыр да. Анан кайра түнү менен чалып, ошону бербей турула эртең менен кайра мен көчүрүп кетип, кайра жазатып келишим керек. Бир жери туура эмес болуп калыптыр деп. Ошону алып кеткен боюнча кайра кайрылып келген жок. Агабыз эң мыктынын уулу эле. Мына Кырысбек Тасмаев деген абабыз дагы мыкты төкмакын болгон. Биз жаш элек билбей калдык, бирок бул киши дагы жаш кеткен экен да. Анан ушул атасынын артынан эле Болот агабыз дагы жаш кетти. Чындыгында эми атадан калган жаш деп бир 70-80ге чыкса да жакшы болот эле. Канча деген ырларды дагы аткарат эле. Не деген жакшынакай ырларды элге тартуулап атат эле да. Мына бир эле аксынын эмес, ак калпак ушул кыргыз элибиздин булбулу болуп калды эле. Урматтуу туугандар, арыңар келип отурасыңар, рахмат. Болот кичинекейинде менин колумда чоңойгон. Мектепте окуганда чоң энеси бар эле, рахмат болсун. Ошо менин колумда чоңойгон кичинекейинен өзүм тарбиялап, мектепте окуп, жашынакай болуп чоңойгон. Ошо мезгилде эле өзүнүн таланты бар болчу. Ырдап, кыңылдап, ырдап жүрөр эле. Анан Кудайым өзү талантты ошондо эле берип койгон экен. Эми 50 жаш, 100 жарым 50ге чыккан карыйбы дейт. Эми жаш эле кетти да, жаш кетти. Дагы мындан дагы жакшы чыгармаларын элине арнайт эле, дагы ийгиликтерди жаратат эле. Кудай таалам кыска өмүр берген экен. Эми эмне дейбиз? Айлабыз жок. Болот кагылайын, жаткан жериң жайлуу болсун, топурагың торко болсун. Сенин элесиң биздин жүрөгүбүздө түбөлүккө сакталат. Ал кишинин тазалыгы, чынын айтыш керек, айрым бир айымдарда канчалык таза жүрө алчу эмес да. Бүт нерсесинин машинасы өзүнчө эле гардероб болчу да, туфлиси деле, көйнөгү бар ошол жерде турчу. Анан эми биздин арабыздан ошол акс таланттардын арасынан былтыр 3 киши кетти. Бири баарыбыз жакшы билген Төкмө акын,
Ысак Парпиев, анан мына ушул мыкты аткаруучу ырларына бир баласына жасагандай мамиле жасаган Болот Тасмаев, анан экинчиси залкары жазгыч акын Зайырбек Ажыматов. Ушул 3 талант биздин аксы таланттарындагы бир капталыбыз теңшерип кетти. Ушу көп жылдан бери жүрүп, ушу Болоттун аркасынан бирөөдөн Болот андай дептир, Болот мындай дептир деген бир сөз уккан жокпуз. Андай ишин байкамактуу даже сөз чыкпайт эле. Байкуш Болот бардыгы менен бирдей мамиле кылып, туура жүрчү эле. Жалган нерсени сүйлөгөн эле жаман көрөт болчу. Өзүнүн колунда барбы жокпу, бирок кол ачык эле. Жанында болгон нерсесин дос, тууган деген нерседен аябайт болчу. Мени эркелет эле тыпы-тык деп, жаным деп, ак ниетим деп. Когда мы разговариваем, например, говорим о чем-то, мы всегда спорили. Я доказывала, что я права, он доказывал, что он прав. Сейчас я заснуть даже без него не могу. Я прям смотрю на его картину, и я прям чувствую, что он когда-то придет. Я прям надеюсь на это. Но я прям засыпаю, как будто он рядом спит со мной. Раньше, когда я вот просто спала, если он просыпался, он обязательно поцеловал бы меня в лоб и обратно бы заснул. В детстве, когда он уходил, всегда покупал мне сладкое или еще что-то. Ушинтип артынан келип, эскерип, өкүл атамдын артынан келип Куран окуп ата кылабыз деп эч качан ойлогон эмес экенбиз. Эми гастролдордо өтө көп жака алып барды, Кыргызстандын 4 бурчуна алып барды, тааныштырды, канчалаган жакшы инсандар менен, агалар менен, нинелер менен тааныштырды. Аксыда мен аксылык эле кылып койгон. Өзүм Оштун араванынан болом, Аксынын караванынан болосун деп тамаша кылып, жакшы инсандар менен көп тааныштырды. Ошо эми Куран окуп ата кылыштан башка эле жок. Жайткан жери жайлы болсун, өкүл атам топурагы торко болсун. Болот иним экөөбүз жаш кезден чоңойдук. Ош шаарында бир туугандай болуп, бир тууганыбыз кучакташып мектепке барып, мен Ошто окуп калдым, студент болуп. Ошол мезгилде ал мектепте окуучу экөөбүз спорттук кружокторго бирге барып чоңойдук. Андан кийин шаарга келип, шаарда жүрдүк. Мен Аксыдан Кербенден Бишкекке чыксам, келгиче бир 10 жолу телефон чалчу. Кайга келдиңиз? Келе атасызбы деп. Шаарга келсем, ар дайым тозуп алып, сыйлап урматтап, аябай көңүлүмдү көтөрүп тосуп алчу. Кече келе атам звонок кылган, баягы үкөм жок. Айла жок экен, мынакей 1 жыл болду. Аябай боорукер, кичипейил, улуун урматтаган, кичүүнү заттаган, адамдарга жакшылык гана кылган инсан эле. Эмне кылабыз эми, айла жок, талант жагынан эми өсүп, баралына келип, дагы бир нече ырларды аткарып, бир нече ар кандай ыр жазганга ишкооз эле. Негизи искусство тармагында таланты жакшы эле. Дагы жок дегенде бир 70-80ге чыкса дагы көптөгөн ырлары калмак элинде сүйүп ырдаган. Бул жерде жазгандай белгилүү Аксынын чыгаан акыны Кыргыздагы Абдымамын Калбаев деген агабызга эстелик коюп атканда айттым. Ийниңизге арнап бир ыр жазып берсеңизчи. Десем, калемин алып эле булбул элең Аксынын, элиңде калды жакшырың, жаңырып турсун дайыма эрмеги болуп калкыңдын, эстелик үчүн коюлган белгиси болсун атыңдын деп, а киши да көзүнөн жаш чыгарып, ошо кагазды берди, ушунун эстелигине жазып койгула деп. Эмне дейбиз эми, алтындай болгон ийнимдин мынакей жылдыгы ашы дегендей Кыргызда жыл айланып келип калды. Эми жаткан жери жайлуу, топурагы торкоосун дейин. Калган туугандар аман болойлу, замандаштары сиздер аман болуңуздар.
чыгармачыл чөйрөдө жүргөн достору ар дайым аксыга барса кубанып тосуп алчумун. 1 жылдан бери барган киши жок. Өзү да мен дагы ушу маданият тармагында кошулуп, ошо болоттун аркасынан мен дагы кошулуп кийин аралашып калдым. Эми азыр жетимсиреп турам, айла жок. Эмне кылабыз эми? Тагдыр ушу экен. Эскерип аткан досторуна, келишип биздин кайгыбызды бөлүшүп аткан замандаштарына, туугандарынын атынан, бир туугандардын атынан баарыңыздарга ыраазычылык айтамын. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Biri bilbey gütten günü görün geçip beyişten ölmeye cennattan yayla uğur toprağın cennet karanlığın canı yarıp surağın cennet kıl o neyi beyişten